Быйыл түзүлгөн экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин иши эми гана жандана баштады. Анын ичинде комитеттин Ош аймактык башкармалыгы алдына бир катар пландарды коюп, жаңыча көз караш менен иштейбиз деген ниетте турушат. Комитет болгонубуздан мурунку Кыргыз гидрометеорология, айлана чөйрөнү коргоо жана экотехинспекция булардын баарын бириктирип азыр комитет болуп түзүлүп атат. Биздин экологиялык мониторинг отделы дагы бөлүмү дагы, анан кийин экспертиза бөлүмү дагы баары биригип бир отдел болдук. Жанагы биздин улуттук парктар бар, алар дагы биригип азыр жана мергенчи аңчылык агенттиги дагы биригип, анан биздин жаңы программалар боюнча мисалы азыр жергиликтүү депутаттар менен сүйлөшүп атабыз, улуттук парктарды ачып, ал жерде биотүрдүүлүктөр боюнча өсүмдүктөрдү, жаныбарларды колдоо жана коргоо, ал жакта токойлорду көбөйтүү, отургузуу. Эмгек жамаат жаңы жетекчиси Динара Кутманованын бул тармакта тажрыйбасы мол экенин айтып, бир катар реформалар жүрүп жатканына кубанышат. Бирок тилекке каршы ага кумтөр маселесиндеги ишмердүүлүгүнө байланыштуу бут тосуулар болуп жаткандыгын белгилеп, өлкө башчысына кайрылуу жолдошту. Боюнча жүргүзүп аткан саясатты туура, Даудов, Лысый мөңгүлөрүндө экологияга келтирген зыянды 3 миллиарддан ашык ущерб коюп, бүгүн соттошуу алдында турат. Эми ушул көралбастар тарабынан Динара Сенен жүргүзүп аткан саясатына каршы чыккандарга биз каршыбыз. Ошонун эженин принципиалдуулугун, анын позициясы түз экендигин билебиз. Ошондуктан биз колдоп эки жолу президентке кайрылуу кат жолдогонбуз. Эске салсак, Динара Кутманова кумтөр маселесине байланыштуу мурда түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын көз карандысыз эколог адиси, кийинки мамлекеттик комиссиянын республикалык жаратылышты коргоо тармагынын жетекчиси катары катышып, өзүнүн позициясын көрсөтө алган. Ушул жылдын 7-майында Сентера Gold Inc. компаниясына Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн талкаланышына себеп болуп, суу мыйзамы жана суу кодексинин бир топ беренелерин бузгандыгы үчүн 261,7 миллиард сом доону өндүрүү жөнүндө Бишкек шаарынын сотунун чечими чыккан. Азыркы учурда бул иш боюнча эл аралык сот териштирүүдө. Бүт райондор боюнча, элдер, областтар боюнча, региондор боюнча колдоо боюнча мөңгүнү сактайлы деген лозунг менен кол топтогонбуз. Өз каалоо, эч кимди мындай заставить этпей. Анан биз Ош областы 150 миңдей кол топтоп бергенбиз. Ошондой эле Баткен областы, Жалал Абад областы, бардыгыбыз бу экологиялык жактан биздин жетекчинин жүргүзүп аткан ишин колдоп, анын себеби жанагы бизге зыян алып келген бул Сентераны ушинтип күрөшүү боюнча толук колдойбуз. Көп убакыттан бери көтөрүлүп келе жаткан бул чуулгандуу маселе менен жарандык коомда жакындан тааныш. Алар дагы бул талаштын мамлекеттин пайдасына чечилүүсүн каалашат. Маселени толугу менен колдойбуз, себеби бул жалпы биздин кыргыз элинин байлыгы жана ресурсу болуп эсептелет. Ал ресурс туура эмес пайдаланып, жана бизге зыян келип атат. Ошону колдоп, жана мына экология ушу иш баштаганда биз жалпы граждан катары билдик да, что биздин экология комитет бар экен, ал өз ишмердигин жүргүзүп атат экен. Демек, бизде жалпы граждан жарандарда уже үмүт пайда болду. Ушу экология кумтөрдү оң тарабынан чечип берүүгө. Элди кызыкчылыгын талашпай, элди келечегин ойлошпой кылган кээ бир жоосундар элге кеңирлеп таанымал. Ошондуктан мына ошол жана шектүү шекшинет дегендей кылгылыкты кылып коюшанан эми ошону ачылышына, ошону ордуна келтиришине каршы болушу мүмкүн. Бирок алардыкы эң туура эмес. Кеч болсо дагы Кыргызстандын жаратылышын, Кыргызстандын элинин ден соолугун коргоого бардыгыбыз милдеттүүбүз. Ошондуктан түштүк аймагындагы жалпы жаратылышты коргоо тармагындагы эмгек жамаат мамлекет башчысына кайрылып, бул маселенин аягына чыгуусун көзөмөлдөп жана өз жетекчисин коргоп берүүсүн суранышат. Зинат Ибраимова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош шаары.